Ош шаарындагы Кыргыз унаа курулушу эгемендүүлүктөгү алгачкы жүк ташуучу унааны кураштырып чыгарды. Hyundai Porter үлгүсүнө окшош унаалар Кытай өлкөсүндөгү эң ири Dongfeng заводунан келген. Сатыга чыгып калса, завод күнүнө 20 унааны кураштырууга мүмкүнчүлүгү жетет. Адистердин баары жергиликтүүлөр. Айтсаңыз, ушул унаалардын кураштыруу процесстерини? Албетте, саламатсыздарбы? Бул жерден Кытайдан маш комплект сатып алынат, бардык комплектөөчүлөр. Бул жерден бизден сборка кылабыз, чогултабыз. Бул деген дүйнөлүк практика, биз эле эмес, дүйнөнүн баары ушундай чогултуп конвертерлер. Бул жерден алдыңкы жана артыңкы ошту бекитүүчү установка кыла турган участок. Бул жерден рама алынат дагы, рама тележкага кийилет. Анан бияктан передняя балка, задний мост алынып туруп, кийилип, рессорго отуруп ходовой часть бул жерден бүтөт. Бир унага болжолу канча убакыт кетет? Чогулткангабы? Чогултканга. Эми азыр бул деген адамдын санынан көз каранды да. Мисалы азыр 2 сменде чогултуп атабыз, 2 сменде, 1 сменде мисалы 6-7 адам иштесе, 6-7 адам бир күндө бир машина чогултканга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерден анан крупноузловая сборка деп айтып кеттим, СКД деп коет, крупноузловая сборка деп коет да. Бул жерден рама, дөңгөлөктөрү, мостору, анан мотор кыймылдаткычы, анан кабинасы, анан коробка передач, карданный вал, майда шүйдөрүн баары чогуу келет. Биз алып туруп эле метис, шайба, болт, гайкасынан бери жиберет. Ошонун баарын алып туруп эле ордоруна бекитип чогултуп коебуз. Анан бул участок уже телескадан жерге түшүрүлүп, өзүнүн ходовой часть дөңгөлөгүнө отургандан кийинки этап бар жерден кыймылдаткычын отургузабыз. Бул жерден коробка передач менен өзүңүздөр көрө аласыздар, мынакей. Коробка передач двигателге уже кошулду, карданный вал кошулду, задний мост бар. Бул уже двигатель отургузган участок эсептелинет. Анан ар бир ыңгайлуу жери, ар бир участоктун өзүнө тийишелүү комплектөөчүлөрү жатат бул жерден. Алып эле ушул жерден кое беребиз. Ошон үчүн линия, конвейерная линия деп саналат да. Бул жерде комплектөөчүлөрү, кондиционер калган нерселери. Бул жер участок электрооборудование деп коет. Электро жабдуулар менен система кондиционирования, система отопления, жана башка тормозная система, ошонун баары эле электронный болгон үчүн, электроника менен иштеген үчүн. Ушул жерден монтаж болуп, ушул жерден жгут проводдун баары тартылат. Ушул участок. Бул этап бүткөндөн кийин окончательный технический контроль текшерип, качествосын баарыныкын туура. Булардын үстүнөн азыр технический контроль келип, ар бир операция бүткөн сайын текшерип, өзүнүн журналына фиксировать этип кетет. Нарушение болсо, недопустимо деп аталып берет. Анан ал бүткөндөн кийин уже ушул эле жерден кабинаны отургузабыз. Кабина отургузгандан кийин кабинадан 4-5 проводтору, система кондиционирования кошулат. Анан автомобиль бүткөндөн кийин заправочный станцияга алып барып туруп, ал жерден эме кылабыз да, өзүбүздүн станциябыз бар бул жерде. Топливо заправочный массаларын баарын коюп туруп, анан уже оталдырып, машина даяр болот. Завод келишим түзгөн Кытайдагы Dongfeng компаниясы дүйнөдө алдыңкы сапта турат. Климаттык шартка жана муктаждыкка жараша чакан жүк ташуучу унаа тандалып алынган. Чет өлкөдөн ташылып келинген унааларга салыштырмалуу баасы алда канча арзан болору айтылды. Кураштырылган унаалар 2 типте жасалган: бензин жана дизелдик кыймылдаткычта. 1000-1,5 тоннага чейин жүк көтөрүүгө ылайыкталган. Дизелдик кыймылдаткычы экологиялык 5-класста. Мына машина уже готовый продукция бул жерден комплектөөчүлөрдөн айтпадымбы, кабина жана сизге санап кеттим, андан сырткары муну өзүбүз жасайбыз. Артындагы борттун, кузовду. Муну өзүбүз Кыргызстандан өндүрүлөт, андан сырткары дагы бир комплектөөчүлөр бар, бизден өндүрүлө тургандар. Бул модель бензиновый модель, бензиновый двигатель. Мунубуз дизельный двигатель. Дизель. Мунун грузоподъемности 1,5 тонна, мунуку 1 тонна. Бул артыкчылыгы башка грузовиктерден экологический класс Евро 5 деп коет. Бул азыркы заманбап талап ушундай болгон эме менен. Экологический выброска самый минимальный выброс болот да, мынданчы экологияга зыяны жок. Элдин суроо талабын жана базар баасына ыңгайлуулугун изилдөө үчүн 12 даана кураштырылган. Жүк ташуучу унаанын расмий ачылышына шаар мэри Талабек Сарбашев катышты. Ишкерлерди колдоо жана жеңилдиктерди түзүүгө мамлекет кескин түрдө реформага барганын айтты. Жергиликтүү бийлик бизнес тармагына жер үлүшүн бөлүп берип, өндүрүштү колдоо алса, жумуш орундары түзүлөрүнө токтолду. Кала мэри заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып, көп кубаттуу үйлөр үчүн 33 даана лифтке буйрутма алынганын айтты. Президентибиз дагы айтып атат, ишкерлерге мындай жакшы шарт түзүп бергиле, ушуларга жакшы мындай мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деген
өзү дагы ишкерлерди кабыл алып, Ош шаардык мэриясы буга чейин дагы ушул ишкерлер менен тыгыз байланышта иштеп келгенбиз. Ушул эле унаа курулуш заводду курган ишкерлерге шаардык мэриядан ушул жеңил өнөр жай ишканасын куруу боюнча дагы узак мөөнөткө 25 гектар жер бергенбиз. Мына жакын арада ошол заводдун талабы, жаңы заманбап оборудованиялар келиш керек дегенде мыйзам чегинде ошолорго дагы биз ошол менчикке түз сатуу жолу менен ошо 25 гектар жерде, жалпы 35 гектар жерге ошол жерде дагы фабрика түшүп атат. Кудай буюрса ал фабрикада жакын арада ишке кирип калат. Ал жерде дагы 10 миңге жакын жумуш орун пайда болот. Өлкөдө алгачкы жолу Ош шаарынын аймагында кыргыз унаа курулуш ишканасы түптөлдү. Заводдун курулушу 2018 жылдын май айында башталган. Курулуштун биринчи этабында 10 миң чарчы метр жерге жалпы өндүрүш имараты салынган. Завод үчүн жалпысынан 150 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү инвестиция тартылган. Анын 10 миллиону алгачкы этабына керектелген. Кыргыз унаа курулуш заводунун кыргыз бренди аркылуу чыгарылган электроприборлор сатыкка коюлду. Акылдуу эсептегичтер, трансформаторлор даярдалган. Азыркы тапта электробустун түзүлүшү жасалууда. Медицина тармагына муктаж болуп турган тез жардам муунасы дагы адистер тарабынан кураштырылды. Мындайда тез жардамды автобус жөнүндө сөз айтат. Биз эл албаса автобус менен тез жардамды жеке адамдар албайт экен. Мисалы үчүн биз ошол маалда пандемия маалда тендер болуп 3 штук сатылды тез жардам. Бирок биз ошол тендерге ылайык кылып бир прототип жасаганбыз. Биздики 14 миң доллар арзан болгон, бирок биздикин албай башка жактан алышты. Эртең автобус чапса, автобус деле ошондой акыбал болот. Экинчиден эмне үчүн биз мына элге ылайыктуу, базарга ылайык чыгартабыз? Себеби элде бизде эч кандай тоскоолдук болбойт, эч кандай жанагындай бюрократия болбойт. Ошон үчүн биз биринчи ошол портерлерди, жеке машиналарды чыгарууну чечтик. Ал проект биз үчүн мындай компанияга чыгым, келечексиз болуп калды. Эндесте чоң бизде маселе бар. Мисалы үчүн бул эми гана чечилди. Запчасттар тетиктери келет эле эндес менен. Сатылганда эндес азыр тетиктерди эндестен алды. Жакшы жагы машина сатканда биз эндес менен сатабыз. Сыртта мисалы үчүн башка жактан келсе, Германиядан без эндес келет бизге. Основной средство турат. Биз да ошол нерсени сунуштап азыр мыйзам чегинде чечебиз деген бир өз максаттарыбыз бар. Заводдун биринчи этабында эле 500гө чукул жумуш орну түзүлгөн. Толуккандуу ишке кирсе, жергиликтүү казнага салыктын 2 эсе көлөмдө түшүүсү мерчемделген. Кыргыз унаа курулушу өлкөдө алгачкы жолу унаа чогулткан завод. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.